Мадумаров бүтүн Кыргызстан. Менимче комитеттин төрагасы жооп береби же Демилгечи жооп береби билбейм. Ошол мыйзамдын концепциясында айтып атасыздар, бир жарыкка чыгаруу же жеңилдетүү деген. Бул коррупциялык схемага жол ачып аткан жоксуздарбы сиздер? Же коррупциялык схеманы легалдаштырып аткан жоксуздарбы? Соңку бир канча жылдын ичинде чөнтөктөрүн толтуруп алган кишилерге бир жол ачып аткан жоксуздарбы? Кандай дейсиздер? Мен сиздерге азыр окуп берем ал беренелерди. Кимиңиздер жооп бересиздер? Адахан Кимзович, саламатсыздарбы? Амангелдиев, министр экономика жана коммерция министри. Адахан Кимзович, негизи бул дүйнөлүк практика. Бул дүйнөлүк практика негизинде иштелип чыккан документ. Негизи бул экономикадагы көмүскөдө жүргөн мүлктөрдү ушул экономикага жүгүртүүгө киргизүү тууралуу багытталган мыйзам долбоору. Şu dünölük praktika degенди койсоңор да. Билгендей жакында биз жаңы салык кодексинин редакциясын кабыл алдык. Анын ичинде өзүңүздөр билгендей эмки жылдан баштап бизде жанагы бардык жарандардын декларация бергенге даярдоо алкагында да жазалган бул мыйзам долбоору. Урматтуу кесиптештер, şu дүйнөлүк практика дегенден биз качышыбыз керек. Калп эле şu дүйнөлүк практика деп коебуз. Дүйнөлүк практикада Кытай соңку мезгилдерде мыйзамсыз мүлктү менчиктештирип алгандыгы үчүн эчен атка минерлерди өмүр бою сотко тартты. Атуу өкүмүнө берди. 60 триллион юань кайтарып алды. Дүйнөлүк практика ушундай. А бизде уурдаган каткан дегениңди ар 2 жылда мунапыс берип турабыз. Мындай дейт да, мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү эмне үчүн киргизет дейт. Себеп жаңы мыйзам боюнча сот жообунан качуу үчүн дейт. Муну сиздер сунуштап аткан нерселердин бүтүндөй бүт бардыгы ошол мыйзамсыз чет өлкөдөгү активтерден бери киргизип атасыздар. Мыйзамсыз элдин эсебинен байыгандарга силер мунапыс жарыялаганга алып баратасыздар. А бул эртеби кечпи жоопкерчиликке тартылуу керек. 10 жыл өтө, 15 жыл өтө элдин, мамлекеттин казынасына кол салып байыгандар бүтүндөй жоопкерчиликке тартылышы керек. Муну ол мыйзамга киргизүү өзгөртүүлөр менен силер аларды толук түрдө боштондукка чыгарып берип атасыздар. Бул жакшы эмес көрүнүш. Ким жооп берет? Адахан Кимзович, негизи эгерде мыйзамды карай турган болсоңуз, кичине туура эмес багытка алып баратасыз. Анткени биз мүлккө гана мунапыс берип атабыз. Эгерде кылмыш тактала турган болсо, ал кылмыш үстүндө жооп берет. Бир гана мүлк тууралуу эле мунапыс берилип атат буякта. Кылмыш жазаган кылмышына эч кандай мунапыс берилген жок буякта. Сиз кечиресиз. Декларацияны көрсөтөт. Декларацияны көрсөткөндө анын байлыктары көрсөтүлөт. Байлыктар кайдан пайда болду деген суроо туулат. Алган айлык 60 миң болот дагы, ээлеген байлык 60 миллион доллар болот. Сиздер ушундай суроо туулат анан. Декларация ошон үчүн жаралат. Кимде эмне мүлк бар, кайдан пайда болду деген анализ үчүн берилет декларация. Бул жөнөкөй карапайым 7 миллион калкка бул мыйзамдын түк тиешеси жок. Бул 700дей чиновникке, 70дей атка минерге тиешелүү мыйзам бул. Баягы жер салыгынан бошотуп койдук дыйкандарды дегендей, түк зыяны жок жер салыгынан дыйкандар. Бир тооктун баасынча эмес. Жүздөп, миңдеп гектар алып алган жер ээлерине мунапыс бердиңер силер. 3 жылга бошоттуңар жер салыгынан. Ошол сыяктуу эле мыйзам мунун идеологиясы ошондо турат. Адахан Кимзович, негизинен кайра декларацияны туура эмес багытка алып баратасыз. Анда сиз туура багытын түшүндүрүңүзчү. Түшүндүрүп берейин. Декларация негизи бул жыйынтык. Эгерде кандайдыр бир операциялар жүрө турган болсо, ал тууралуу бардык отчеттор сакталат. Декларация бул сводный бир эле гана ушул мүлктү бере турган мүлктүн эмеси. А бирок декларация жок болсо дагы анын алкагында калган ишмердүүлүк толугу менен сакталат да. Ал бухгалтерский баланстын ичинде отчеттордо бардык эле сакталат. Ошон үчүн сиз кичине туура эмес. Анда министр мага жооп бериңиз. Бир атка минер заңкайган заводду менчиктештирип алды. Кантип менчиктештирди? Декларацияда турат ал менин менчигим деп. Кантип менчиктештирди? Ким сурайт аны? Негизинен приватизациянын алкагында жүргөн иш ал башка иш. Эгерде приватизация кандай туура жүрдүбү же туура эмес жүргөнү ал
укук коргоо органдары иликтейт аны. Биз бир гана мүлктү легалдаштыруу жана ошону оборотко киргизүү тууралуу эле бул мыйзам долбоор. Мен ушуну айтып атам мен. Соңку жылдардагы мыйзамсыз мүлктү рейдерлик жол менен басып алгандарга силер жол ачып атасыңар. Биз жол ачкан жокпуз. Эгерде андай кандайдыр бир рейдерлик мыйзамсыз иштер боло турган болсо, укук коргоо органдарынын иликтөөгө толук укугу бар. Эч бир мыйзам же жол жаппайт буга, же кандайдыр тоскоолдук кылбайт. Сиз айтыңызчы, Кыргызстанда канча менчик мыйзамсыз менчиктештирилди деп жоопко тартылды? Канча киши? Ал боюнча маалыматым жок экен. Барекелде. И болбойт дагы силерде андай нерсе. Себеби аны карапайым калк менчиктештирген жок. Рахмат.